Так, бұл жақта мысалы подъезден кіре берші. Өзінше бұл жақта воздушный зона болады. Мынакей стенасы ушул сыяктуу болуп, бес шпаклевка болуп берилет подъезддик. Эми квартира ичинде ушундай да. Бул негизи азыр биринчи этажда турам. 5-этажда планировка окшош эле. Мисалы сиз 5-этажга чыгыш үчүн келесиз да бул жактан кааласаңыз лифт менен чыксаңыз болот. Мисалы кааласаңыз лестница менен чыксаңыз бул жактан чыгасыз. Мисалы лифттен чыктыңыз, чыкканда эле оңго кайрыласыз. Оң жактагы бул эшик эмес, бул эшик болот да, мисалычы. Бул жак киребиш проходной эшиги, бул холл. Киргенде эле сол жакта бул жак кухня катары кетет. Кухнясынан мынакей бая айткандай лоджия чыгат, балкончу. Анан кийин бөлмөсүнө кире турган болсок, бул жакта болсо зал, гостиный катары кетет. Ушул сыяктуу болуп, бир слой шпаклевка болуп берилет, даяр болот. Жана электропроводдорду, бул газ эшиктер ушул сыяктуу болуп коюлат. Мынакей бул жакта ТВ зонаны турат. Бул болсо тоже электропроводуна кеткен жагы да. Андан чыга турган болсок, бул жакта өзүнүн кладоваясы болот. Бул жакта даяр. Туалетный санузели, баягы душевой санузели. Оң жактагы бөлмөсү бул уктоочу бир спальный бөлмөсү. Бул жакта да азыр мынакей шпаклевка болот. Бул ТВ зона. Электропроводдун кеткен месселары. Бул бетинде болсо дагы бир уктоочу бөлмөсү, спальный уктоочу. Жалпысына 90 квадрат. 5-этажда да ушундай эле квадрат турат. 5-этажга да бир чыгып туруп, бир тартып жүргөн.